Assalamu alaikum. Чоңалай район багбандары, саламатсыздарбы? Сиздер менен үчүнчү жолку Кыргызстан боюнча кыдырып өтө турган бак өстүрүү семинары Багдабадта жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Эми Чоңалай району толуу район болуп эсептелгендиги үчүн бул жерде жанагы биз ылдый жакта элдерге сунуштап сатып аткан баягы карлик карликтер бул жерде тоң калат да. Бул көчөттөр бизде эле болбойт экен деп капа болбоңуздар, бул нарында да болбойт. Нарында да тоң катып түшөт да. Нарында өз көзүм менен көргөнүм 2 метрлик тоң түшөт. Баягы бирөө эмесини сут киргизем деп кышындасы экскаватор менен каздырып аткан жеринен барып атайлап көрдүм да. Барсам 2 метрге жакын тоң түшөт экен да. Полукарликтин тамыры 1 метрге түшөт да. 1 метрге түшкөндүгүнө байланыштуу тоң түшкөндө тоң тамырлардын бардыгы ирип калат. Жазга барганда уже уйшуп урган сабиздай болуп, өлүп калат. Анан бул жерге эми жок, биз бак кылганы бизде шанс жок экен да деп капа болбоңуздар. Зато силерде мынау ылдыйда ыстыкта болбой турган баягы бадалдуулар жакшы өсөт силерге. Буларга эң биринчи ушул элдин бардыгы сүйүп вареньясыны издеп, дүйнө жүзүндө азыр акцидиант деп коет. Бул ушул гриппке каршы ушундай акцидианты бар. Ушул биздин карагаттын ушул вареньясы өтө пул болуп атат дүйнө жүзүндө. Кыргызский смородина деп буну элдин бардыгы тааныйт. Биздин ошол ысык көлдүн смородинасы Камчаткага чейин барып сатылып атат. Биякта мисалы үчүн бир 250 сом, 200 сомдон алынып атса, оякка барып жеткенден кийин 1,5 миң рубльге чыгып кетип атат. Ошол эме менен занимация этип, такай ушун менен акча тапкан бизде уже туруктуу бир ошол сатуу системасы түзүлүп калды. Анан бул иш менен занимация эткенде жалпы эл биргеликте сүйлөшүп отуруп анан бирдиктүү бир 2 сорт карагат, 2 сорт малина, 2 сорт эже малина, анан бир 3 сорт крыжовник. Крыжовник дегенди түшүндүрүп кетейин. Бул крыжовник дегени борсулдак деп коет кыргызча. Анан озун немесин өзүнүн мөмөсүн көрсөң баягы эле кичинекей дарбыздай да өзү. Жолдар бар. Ошонун сарысы бар. Ошонун мындай өттө карарган мындай кара кочкулу бар. Анан бир аз розовыйрагы бар да, 3 түр. Бул ушунчалык ары жок нерсе болот экен. Туздуу суу, шор жерби өсө берет экен. Шону жакшы көрөт экен. Сазды аябай жакшы көрөт экен. Дагы астынан суу чыгып турган жерлерде. Анан одан сырткары анан кийин калина дегенди сунуштайбыз. Калина дегенди мындай жер менен мындай чырмоого окшоп, жер менен болуп өсөт дагы, аябай түшүмдүү. Анан вареньясы дагы өтө кымбат. Мына мен айткан ушул нерселерде мына эң биринчи смородина, карагатыбыз, андан кийин малина, анан кийин ошол эжа малина деп, ежавика менен малинанын ортосунан чыккан эжа малина чыккан да. Түшүмү мисалы үчүн эме айтып көрсөк, мындай сөмөйдөн чоңураак да. Түшүндөй, узун чак, капкара болот. Базар өтө сүйүп жейт дагы. Ошол эменин базарында, Бишкектин базарында баасы эч качан 200 сомдон түшкөн эмес да. Жок болуп калганда 400га чыгып кетет. Бар болуп калганда 200 болот да. Мына ушуларга көңүл бөлөсүздөр, эжа малина, одан кийин крыжовник, калина, клюква дегени бар. Голубика, 1 килограмм голубика, мисалы үчүн Россияда 1,5 миң рубльден сатылат да голубика. Бизде голубика жок. Голубиканы эккен адам жок да өзү. Өзү биздин шартыбызга ошол голубика өсө турган шарттар аябай көп да. Ошон үчүн мен силерге айтамын, чоңолайлык туугандарым, ошол полукарлик биз жака болбой турбайбы, биз бак кылбай эле коет экенбиз да деген немеден кайтыңыздар дагы. Мына бул жерде 10 наименованияны мен бердим. Ошонун ичинде анан кийин
Biz sizler özüңөр дайыма terip, ошону иштетип, ошонун варенье жасап жүргөн, анан кийин чычыркана, облепиха. Ошонун азыр культурный сорттор чыгып калган, алтайская облепиха деп коет, бою алган боюнан өтпөйт да. 1 гектар посадка жерге, мисалы үчүн 1 гектар посадочный жерге, мисалы үчүн эң эле аз батканда 5000 көчөт бар. Ар бири мисалы үчүн 1 килодан алганда дагы 1 килодан 5000 килограмм болот да, 5 тонна товар тапшырып турасыңар да. Өзүңүздөр билесиңер, чычырканактын басы дагы 100 сомдон кем эмес, эч качан түшпөйт. Дайыма 120, 130, 150 ошондой болуп тура берет да. Тем более баягы мен айткандын ашы дагы чоң болот да. Чоң болот мындай. Тергенде мына колго дагы жакшы эме болот, бирок онун өзүнүн эмеси бар. Когти деп коет. Мына перчатканын үстүнөн өзү ушундай специально жасалган садовой когти. Ошо менен эле сыдырып тере бересиң. Тересиң, череңерге түшө берет. Сыдырасың. Тикени азыраак болот. Көп. Тикени аз болот. Ушул неме чычырканакты сунуштайм. Анан кийин ушулардын бардыгынын көчөттөрү туугандарым быйыл өтө аракет кылдык. Быйыл болбой калды, келбей калды. Кудайым буйруп насип этсе, келеркиге аракет кылабыз. Мына ушул жылкыга дагы кичине аздан ушул таап бергени аракет кылабыз. Ошол малина, малина, бардык көчөттөрдөн аздан таап бергени аракет кылабыз. Биздин номерди бардыгыңыздар билесиздер, жазып алсаңыздар болот. 0550 20 00 07 менин номерим. Чоңалай ошол группасындасыңар. Азыр ошол группаны ачып туруп, ошол эгерде ким көңүлүңөргө жаккан адам болсо, ошону группага ошону киргизип койсоңор жакшы болот эле. Админдер дагы иштеп. Себебинде мына канчалык адам көп боло турган болсо, ошончолук пикир пайда болот. Ошончолук пикир пайда болгондон кийин, ошонун ичинен адам деген бардык информацияны бир адам камтып жүрө албайт да. Мисалы үчүн чогулушка барасыңар, чогулушка барганда 100% лекторат теманы айтат. Ошонун ичинен 30 адам 30 жерин түшүнүп калат да. Анан кийинки чогулушта ошол 30 адам чогулуп, ошону пикир алмашуу болгондо, ошол информацияны бардыгы бирге чыгат дагы. Өзүңүз болсоңуз бир жерин эле билесиз, калган жерин билбейсиз да. Биргеликте обсуждение кылса, ошол иш жеңил болот да. Эми сөздү жанында отурган агроном Руслан Бекназаровичке берейин. Руслан, азыр силерге ошол жер кыртышыны кандай даярдоо, ошону отургузардан мурун кандай агротехникалык жумуштарды жасаш керек, ошол боюнча аз-маз ошол баян берип кетет. Угуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу чоңалай баргандары. Менин атым Руслан, өзүм Мадина болом, ошол бойдон эле билесиздер. Өзүм Кыргыз Түркманстан университетинде бүткөм, ушул айчарга агрономияны. Анан Чоңалайга келип барадык. Көрүп атабыз, дарак өспөйт экен, бирок ошо бадалдуулар эч жакта өспөгөн. Биз баягы кааласак да өспөйт да, биз жактачы, ысык жакта, ысыкты жакшы көрбөйт. Суукту жакшы көргөн, суукту сүйгөн, ошол бадалдууларды бул жакка эгишибиз керек. Буюрса ушул жылы бир экспериментке ким кааласа, ошого азырактан көчөт алып келип беребиз. Эгер ошону кайсыл сортту жакшы болсо, буюрса келечекте ошол сорттон көбөйтүп туруп, бул жакка өзүнүн комбайн алабыз, баягы муну адам тербейт да, алысыраак эгип туруп комбайн терсе болот. Мунча комбайн терип туруп эле терип бул жактан варенье жасап туруп, Чоңалайдын брендин коюп туруп, ошону эл жүзүндө сатсак болот да, биз жөнүндө. Карагат вообще дефицит. Азыр Ташкентте жок, өспөйт, Өзбекстандачы, ошол жака сатсак болот кеңири. Ыс көлдөн барып 400 сомдон сатып алсак ноктунга. Ошол карагатты элечи. Карагатты лексек бизге ошол деле жетет. Калган эгерде культура өзүбүзгө дагы Россиядан башка жактан келип атат. Кымбат эмеге фрунзе глобустарга түшсөңөрчү. Анан бул карагаттын эмеси көбүнчө карагатты бир аз окулук, анан калгандары биз жактанча келеле экен. Карагат 2 метрге жарым метр болду эгилет. Болду дегендечи. Мына 1 гектар жерге 10 000 көчөт келет. Ошого топурактын анализин жасашыбыз керек. Топурак анализин, топурак алып туруп, бул жакта кара топурак болсо керек көбүлө. Деңизден келген бийик жерлерде көбүнчө кара топуракта 1,5 метрден бийиктен баштап ошол топурагы кара боло баштайт да. Ошол
Анан ошол топурак анализин кылышыбыз керек. Ошого жараша эмне